Assalamu alaikum, урматтуу Мустуунун катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн январь 2021 жыл Өзгөндүн Красный Маяк айылында турабыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш боюнча мынакей Залкар менин жанымда турат. Ушул аттар боюнча билет экен. Бул аттардын мүнөздөмөсүн мени менен чогуу айтыша берсе туугандар, анда эмесе биз менен чогуу көрүңүздөр. Залкар бай, ассаламу алейкум. Денсаулык кандай, жакшыбы? Бул аттарды өзүң көрүп жүрөт экенсиң, Залкар. Неге минбедиң? Кечке мине берген аригин маатын деп ойлоборсун деп минбедиң, Бирок көрүп билип жүргөн аттар. Өтө жакшы аттар булар, чака. Жакшы аттар, Булар чака улап жытат мына. Мыналат. Үйүр десе үйүрү бар. Үйүр десе үйүрү бар. Улак десе улагы бар. Чака улакта жаман катуу жүгүрөт. Азыр бир жүгүргөн тартпайлыбы, Жүгүргөнүн көрөлү. Мынакей достор. Жаныбар бул жакшы кетет экен, Вообще жакшы. Жакшы атпы? Өзү негизи ушул жердин атыбы же кандай? Ушул жердин аты. Ушул жердин аты. Сен көрүп билип эле жүргөн. Бирок бунун баасына сен аралашпайм деп атасың, Баасына. Телефондагы башка номер коюлат. Башка номер коюлат, бар. Болду, токто. Эми бунун баасын канча деп атасыңар? Баасы 150. 150 миң сом. Баасы 150 миң сом. Жашы кандай дедин? Жазга экасы. Жазга экасы. Улагы, үйүрү бар. Үйүрү бар. Мынакей туугандар, 150 миң сомго ушул атты баалап коюлду туугандар. Сиздер көрүңүздөр. Айландырчы, оңго солго поворот. Жаккандар болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Вообще тез аны. Кара байыр экен, Кара байыр. Буту кол таза. Таза. Жооштугу жоош. Жоош. Мынакей достор. Дагы бир өтүп кетчи, узата чабы, 150 миң сомго коюлган бул аттын мүнөздөмөсүн сиздерге айтып көргөзүп берип атам. Бүгүнкү чыгарылышта 2 ат чыгат туугандар. 2 атты баалап, баасын чечип алсаңыздар болот. Мынакей туугандар, бул биринчи номер болду. Кийинки атка өтө берсек Залкар, Кийинки атты өткөрөлү. Токто. Токтошун да көрүп коелу. Андан кийин мен жанынан да бир сыйра айландырып тартайын. Жанынан атты көрүңүздөр. Жаккан болсо. Кандай? Жөнтүр болгон. Ушунда ойноктоп турат экен да. Ана ким алсам үйрөтөт ана. Үйрөтөбү? Топтон тез чыгат. Ээси гарантия береби? Берет гарантия. Берет атабы? Мынакей туугандар, ээси гарантия берет экен. Анда эмесе достор, атка 150 миң сом деген баа коюлду. 150 миң сом бул $1800. Орто эсеп менен айтылып калат экен туугандар. Мынакей аттын үстүн дагы алып көргөзөйүн сиздерге. Мына жер ылай болуп калды туугандар. Басыш, аттын басышы дагы, адамдын басышы дагы кыйын болуп калды. Экинчи номерге өтө берели, экинчи номерди көргөзөлү, биз менен чогуу туруңуздар. Анда эмесе туугандар, экинчи номердеги ушул жоон жолпу атты сиздерге тартып көргөзүп берейин туугандар. Бул атты сиздер көрүңүздөр. Бул атка биз мүнөздөмөсүн берели, бул ат боюнча маалыматты толугу менен айтып сиздерге көргөзөйүн туугандар, назарыңыздарга коелу. Анда эмесе биз баштасак. Экинчи номердеги аттын жашы 4 асый экен, Жашы 4 асый. Бул аттын кандай өзгөчөлүктөрү бар башка аттарга караганда? Улагы жакшы бунучу. Улагы жакшы. Ооба. Кече улакта чабып жүрдүк, катыратып элечи. Кечке сааттан баштап кечке тынган жок. Кечке тынбады. Тебелем калыптыр. Теке улак болдубу? Теке улак болду эле. Теке улаган биз азыр төртө улактай эле болот. Бир колот таллат. Бирок улак гана теке. Теке, улак эле теке. Улактар мурунку топоктордой эле чыгып калды. Чоңоюп кетти, Жана төлөп койду. Бул кимдин аты Зака? Акалардын аттары булар. Эми сен атта менин клиенттериң бар, сен чыгарып мен алып берсең, мыякты мине берсин. Мен мыяктан нөмөлөрүн айтып коеюн деп. Бул атты сен көрүп билип жүрөсүң. Кечеге улактар эсе чапты. Бою 1.65 чыгат окшойт, 1.65ге жетпейт. Жетпейт. Бирок өтө жоон экен ата. 2 жыл коюлган. Үйүргө коюлган. Үйүрү гарантия. Үйүргө гарантия берет. Жооштугу гарантия. Гарантия. Мынакей туугандар, ушул жердин аты да ошондо. Тагичи. Таги Алайдын аты деп атабы, кайердин? Алайдын аты. Мынакей туугандар. Табросу ушундай табросу бар. 3 бурчтук деген табро бул. Бул меме баягы. Гайлар меме коет го, эмне? Стоп деген бе, знак. Стоп деген знак экен, Мынакей туугандар, эми бул ат стоп болбой экен, бир чуркашын көрөлү. Кандай кетет экен, биз сиздер менен чогуу сынайлы. Караңыздар туугандар.
мына жердегі ылайқа болып шашырап жатқанын сіздер байқап тұрасыздар туғандар. Чап. Басы қанша қойылады бұл? Қайманаты бар екен бұл аттың, Қайманаты жоқ екен. Басы қанша деп тұр саға? Айтшы. Басы 180 мың. 180 мың сом. Мына кетуғандар. 180 мың сомға бағаланған бұл атты сіздерге тартып көргізіп бердік. Қазір аттың бұты қолын жанынан алайын. Тоқта шын бір көріп қойылы. Болды. Ұшы орында тұр. Атты үстінен бір көргізейін туғандар. Аттың үстін көріңіздер. Аттың бұты қолы жанынан тартайын. Бұты қолы таза дейді. Қараңыздар. Мына кетуғандар. Мына көз тарауында. Так. Аттың барын толық мінөздемесін айтып тартып көргізіп бердік туғандар. 180 мың сом доллармен есептегенде $2200 болып қалады екен, $2200 бағаланды туғандар. Мен долларменен дағы жазып өтем, жана бұрылыстарын көре бер, павроттары жақсы екен. Өзі мынандай чоң болғанымен алып жүруші жеңіл екен, қараңыздар туғандар. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш өзгөндөгү эки атты тартып көргөзүү менен соңуна чыгып баратат тугандар. Саламатта калыңыздар, келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө достор. Сага залгар кайсы саат жагып турат? Бары акалардын аттары. Акалардын аты. Көрүп жүргөн жакшы ат. Өзүң когондо айтмак элең, Штыр бар жогун. Бар жогун эле, айтып жүргөндөй эле. Чуркайт. Деп айтат. Мынакей достор, өзүңдү атын жакын карада күтүп калабыз онда. Кудай кааласа. Анда саламатта калыңыздар, көрүшкөнгө чейин аманчылыкта, тынччылыкта болуңуздар, оорубаңыздар.